Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда тет-а-тет көрсөтүүсү. Бүгүнкү менин коногум Кыргызстан мусулмандардын мурунку муфтийи Чубак-ажы Жалилов. Саламатсызбы, Чубак-ажы? Куш келипсиз биздин көрсөтүүгө. Сизди дүйнөлүк алымдар кеңештин мүчөсү катары билебиз. Айтсаңыз, бизде Кыргызстанда диндин абалы учурда кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таала разы болсун сиздерден ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип жатканыңыздарга. Кыргызстандагы диндин абалы, диний абал чындыгында чекке жылытарлык эмес. Анткени биздеги диний эркиндик, диний мыйзамдардын өтө эле лаялдуу экендиги, ошол ар кандай секталардын, агымдардын бизге кирип кетүүсүнө, кеңири тамыр жайуусуна алып келет. Ошол эле учурда нагы муфтиятка бир таасир өткөргүсү келген кээ бир саясий күчтөр дагы мына ушул көлчүктү аябай ылай кылагысы келип турат. Ошондуктан чындыгында абалды өтө жакшы деп айтканга болбойт. Бирок ошол эле учурда кайсы бир деңгээлде мындай бир ханафи мазхабка көңүл буруу боюнча атайын концепция кабыл алынып, ошонун алкагында кайсы бир деңгээлде иш чаралар жүрүп турат. Бирок ушунун бардыгы мен жетишсиз деп айтаар элем. Өлкөдө канча агымга тыюу салынган? Эмне себептен? Бул боюнча так эмес маалыматтар боюнча 6 сыяктуу агымга тыюу салынган. Эмне себептен экендегиси мына ошол мамлекеттик түзүлүшкө мындай каршы келет. Кээ бир пикирлери биздин ханафи мазхабка, салттуу делинген мазхабка туура эмес келет деген жүйөлөр менен тыюу салынып, анан кээ бирлери мындай бир диний агым катары эмес, балким ошол диний адамдар болгондугу үчүн алардын саясий көз карашы болсо дагы диний агым деп таанылып калгандыгы үчүн тыюу салынып жүрөт биздин мамлекетибизде. Анан ошол тыюу салынган агымдардын бардыгы эле бизде бар деп айтканга деле болбойт. Бул кошуна өлкөлөрдө пайда болгон акрамия жана башка деген агымдар, бул ошол Өзбекстанга таандык агымдар дагы бизде булардын бар экендиги күмөн туудурат. Жакында эле Якин инкар агымына тыюу салынды. Аларды салттуу исламдан айырмасы эмнеде? Якин инкар бул жамаат таблих дааватчылардан бөлүнүп чыккан жамаат деп айтсак болот. Аларды салттуу исламдан көп деле айырмалоонун кереги жок. Болгон бир гана өзгөчөлүк ал алардын ошо диний сабатсыздыгына келип такалат. Эгерде буларда ошол диний сабаттуулук, диний толеранттуулук үйрөнүлө турган болсо, анда булардагы проблеманын бардыгы кетип калмак. Чындыгында бул маселеде мындай бир муфтияттын жеке өзү эле мындай бир жетишпейт дейт элем. Балким буга ошол коомчулук дагы бирдей күрөшүп, ошол мынтал үчүн ошол Якин инкар жамаатына кошулуп кетип аткан бир туугандар менен атайын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына ошол адамдар менен алардын мындай бир ичиндеги бар күмөндүү проблемаларын, ой суроолоруна жооп бериш керек да. Анан аларга жооп бербей туруп эле жектеп, алар жаман деп айткан менен туура келбейт. Анан тыюу салынган бул мындай бир акыркы чекит катары тыюу салынган жери жок, балким шаардык сотто тыюу салынды. Бул боюнча балким ошол каршы тарап арызданса, жогорку сотто бул чечим өзүнүн күчүн жоготушу толук деле мүмкүн деп айтсак туура болот. Муну мындай бир тыюу салып камап коюу менен жокко чыгаруу деги эле мүмкүн эмес. Балким аларды камап койгон менен биз жанагыдай атайын бекер аудиториялар түзүп берген болобуз түрмөлөрдө. Анан адамдарга дагы көбүрөөк туура эмес көз караш таралып кетет да. Мунун бир эле даабасы ошол алар менен диалогко барып, ошолордун түшүнбөй аткан туңгуюк маселесине жооп таап берип, аларды мындай бир аң сезим менен гана мындай бир оң жолго салууга болот. Былтырлары бир эле мечитте 2 жамаат болуп отуруп, мечиттин баш жагында бир жамаат машвара өтсө, дагы башка бурчунда экинчи жамаат машвара өткөнү. Ислам диндин жаңыдан түшүнүп келе жаткандарды туңгуюкка такап коюптур. Ушундай да боло береби? Чындыгында ошол бир мечитте 2 машвара болгон, ошол жанагы келип эле инкар Якин жамаатына келип такалат дагы. Булар ошол мечиттеги имамга баш ийбестен, атайын бир жетекчиликке баш ийбестен өзлөрүнчө бир ээн эркин иш кылганды каалаган мындай бир топ болгондуктан ушундай пайда болду. Анан мен ойлойм азыркы учурда бул өзүнүн актуалдуулугун жоготту. Анткени мындай учур акыркы учурда катталган жери жок. Бирок жаңы башталганда бардыгы жанагыдай кыргызда жакшы сөз бар, ынсапсызга кашык салсаң 5 ууртайт деген, ошол ынсапсыздык пайда болуп,
мына ушундай туура эмес көз карашка мындай бир кептелип калды көрүнөт деп ойлойм. Чындыгында бул ошо бир мечитте бирден ашык имам болуусу, бир мечитте эки башка сөздүн сүйлөнүүсү, жамааттар 2-3кө бөлүнүп калуусуна шарият тыюу салат. Ал эмес бир мечитте бирден ашык жамаат болгонду макруh деген дагы китептерибизде бар. Ошондуктан мусулмандар дайым бир жамаат болуш керек. Эгерде кайсы бир мечитте өзүнчө бөлөк болуп, имамдан бөлөк бир топ уюштуруп, адамдарды бир нерсеге баштай турган болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча укук коргоо органдары алардан мурда муфтиятка, имамиятка кабар бериш керек. Бул чындыгында өтө кейиништүү мындай бир окуялардын бири деп айтсак туура болот. Тыюу салынган жамаат аралашып калбоо үчүн кантип сактануу керек? Тыюу салынган жамааттарга аралашып калбоого аракеттенүү керек. Биринчи кезекте алып аткан маалыматтар ошол белгилүү адамдардан, белгилүү уюмдардан болуш керек. Бул ошол муфтият тарабынан кол коюлган китептерди окуган болуп, муфтияттын өзүнүн расмий мындай бир имамдарына баш ийген киши болсо жакшы. Анан бирок эч ким тааныбаган, билбеген, өтө шектүү адамдардан, адреси белгисиздерден сабак ала турган болсо, анда бул адам тез адашып кетүүсү толук түрдө мүмкүн. Мисалы үчүн Сирияга кетип калгандар же болбосо туура эмес жамаатка кирип кетип, ошонун артынан түрмөгө түшүп калгандардын бардыгы түпкүлүгүндө сабатсыз адамдар болот да. Мектепти бир 7-8 класска чейин деле окуган эмес болот дагы. Көрүнгөн эле сөзгө ишене бере турган ишенчек бир мындай бир караңгы катмардан пайда болот. Ошондуктан биринчи кезекте балдардын, адамдардын билими, светтик деп айтылып аткан билими дагы бекем болуш керек. Бул анализдей ала турган болуш керек. Экинчиден, ошол балдарыбызды биз диний тарбия алгандан тосуп, коркуп, туура мектептерге, туура медреселерге бербейбиз дагы. Булардын жүрөгүндөгү динге болгон талап аларды бекинип окуганга шарт түзөт да. Мисалы үчүн көпчүлүк ата-энелер кыздар жоолук салынабыз дагы каршы чыгышат. Балдар намаз окуйбуз десе, балдар намазга жиберишпейт дагы. Анан балдар айласыздан жашырынып отуруп, анан туура эмес секталарга кирип кеткендиги бар. Демек, балдарыбызда динден тоспошубуз керек. Аларга туура тарбия берүүгө аракет кылып, мына жайкы каникулдарда буларды лагерлерге жиберип, ошол аркылуу балдарыбыздын аң сезимин өстүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн Түркиянын мисалында ошол мектептерде диний билим берүү бар болгондуктан ошол балдар мектеп бүтүп кеткенден кийин башка секталарга кирүү азыраак байкалат. Бизде өтө көп, анткени бизде мектептен туура эмес, туура тарбия берилбегендиги үчүн ошондой жанагыдай эмеге жаман нерсеге дуушар болуп калып атабыз. Демек, бул ошол балдарыбызга эркиндик берип, алардын диний тарбия алуусуна биз салым кошушубуз керек. Ошону менен биз сактап калабыз. Муфтиятта коррупция күч алды. Анткени андагы каржылык маалыматтар ачык болбой жатат. Ал тургай ажыга сапардан да акча жасашат дегендерге эмне дейсиз? Бул жаңыдан сөз эмес. Бул ошол муфтият пайда болгондон бери бар, тагыраак айтсак. Канчалык жакшы болгондугуна карабастан айтыла берет экен. Бирок биз ошол муфтияттан болгон ызычуулардан кийинки жыйынтыктарга карашыбыз керек. Анткени ошол муфтиятта мындай мечиттер бар, 2000ден ашуун имамдары бар, аудитория бар болгон үчүн шайлоонун астында башка учурда ар кандай чиновниктер келип, ошол муфтиятка ээлик кылгысы келип, ошол жерден тыйын алгысы келип, мындай бир аракет кылган учур жайым эле кездешет. Анан ошолор эптеп муфтиятты мындай бир караттуу кылганга аракет кылып, массалык маалымат каражаттар аркылуу атайын бир согуш жүргүзүшөт да. Бирок биз мисалы үчүн акыркы жылдары муфтият, бирок ошол 2011-жылга чейин ошол бир жылы муфтият, бир жылы мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиясы өткөрүп келген дагы жыл сайын ызычуу болуп, анан ошол ажылык боюнча соттолуп жазага тартылгандар мамлекеттик дин иштери боюнча комиссия өткөргөн жылдарга гана туура келет да. Ал эми муфтият өткөргөн жылда ызычуу айтылган менен жыйынтыгында эч ким камалганын биз азырга чейин билген жерибиз жок. Демек, бул жанагы жөн эле жанагыдай кургак барабанды каккылагандай кеп болуп калат. Тилекке каршы адамдар азыр анализ дегенди билбей калып, биринчи маалыматка ишенип, жанагы сары гезиттерге ишенип, прессага ошону менен туура эмес маалымат чыгып кетет. Бирок ошол эле учурда муфтияттын бардыгы таптаза деп айткандан биз алыспыз. Колдон келишинче муфтият мына банк системасы аркылуу, бардыгын интернет аркылуу киргенге аракет кылып, азыркы заманбап жанагыдай таза шаар, таза коом курабыз деп мактанып аткан жанагы жөрөлгөлөрдүн бардыгы муфтият тарабынан мындан 5-6 жыл мурда ишке ашырылган деп айтсак туура болот да. Анан эми жанагы иштебеген, кыймылдабаган адамдан гана айып таба албайт дегендей,
мына ушундай сөз айтыла берет экен. Бирок уурдап койду, жеп койду деген миш-миш сөздөн биз мындай чыгышыбыз керек дагы. Анан могу журналисттердин илгери жанагы бир адамдын мындай башкесердин бир кылычы болсо, азыр журналисттердин жанагы тартып аткан камерасы бир автоматтай эле көрүш керек да. Бул дагы көп адамдарды атып өлтүрүп кое турган курал болуп калды. Демек, жоопкерчиликти каратып, мындай бир туура эмес маалымат бергендер, эгер берген маалымат такталбаса, анда сот жоона тартыла турган болуш керек. Анткени бизде демократия деген сөздү биз эң башты деп түшүнүп алдык дагы, мындай бир сөз эркиндиги дегенди ар ким оюна келгенди сүйлөй берет деп түшүнүп алдык да. Сөз эркиндиги бул чындыкты гана айтканга болот, чындыкты жашырганга болбойт деп түшүнгөндүн ордуна ким эмнени кааласа түшүнсө боло берет да. Биз билебиз, прессалар кимдердин кызматкери, кимдердин малайлары, кимдердин арыгын чабат, ошол сыяктуу маалымат кете берет. Мен муну менен муфтиятты актагым келген жери жок. Азыр деле муфтияттын үстүнөн бир канча арыздар бар, бирок айтылып атканчалык деңгээлде эмес деп айтар элем. Мисалы үчүн теске салыштырганда же болбосо жанагы биздин жанагыдай түштүк түндүк жолуна салыштырганда же болбосо жогорку кеңеш сатып алынган креслого салыштырганда же болбосо башкага салыштырганда муфтияттыкы таптакыр эле сүттөй аппак болуп калат деп айтсак туура болот. Сиздин үнүңүздү турап, элди туура эмес жолго салган адам табылдыбы? Табылса ким ал? Бул адамдар чыгат кээде, биз тапканга аракет деле кылган жерибиз жок. Мен үнүмү туурап, туура эмес маселе айтып, адамдарга жеткиргиси келип, ал эмес биздин жогорку бийликтегилерге чейин ошол кагаз жазып, ушул Чубак ажынын колу фатвасы деп айтып, иштен кетиргенге себепчи болгон адамдар дагы деле тирүү. Булардын бардыгын биз Кудайга ишенген адамдар болгон үчүн Кудайга тапшырабыз. Ал эмес өздөрү белгилүү болуп деле мындай бир кудулданып, туура эмес маселе айтып, эме кылган кээ бир акыл эс жоктор чыгып калат. Эми бардыгына Кудай бар, ага биз аракет кылып алар изилдешкенге убактыбыз жок, убактыбыз андан кымбатыраак деп айтат элем. Эгерде табылса, ал адамды сотко бересизби? Жок, кереги жок. Ал ошондой деңгээлге түшкөндүк өзүнүн жазасы деп айтат элем мен. Акыретте жалган маалыматтарды таркаткандарды кандай жаза күтөт? Эң эле мындай бир кейиштүү нерсе, ошол жалган сүйлөгөн адамды биздин шариятыбыз мусулман деп тааныбайт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, мусулман адам жалган айтпайт, калп айтпайт деп. Мисалы үчүн, уурулук кылса колу кесилет, зына кылса ташбаранга алынат, ойноштук кылса деп түкүн деген маселе айтылат дагы. Мына ушул жалганга келгенде ага жаза берилбейт дагы, жалган мусулман адам жалган айтпайт дейт да. Бул жалганчы адамдын бара турган жери тозок, пайгамбарыбыз жаман көргөн. Ошол Кудайдын астында жалганчы болуп калуунун өзү ошол адамга берилген эң чоң жаза деп айтат элем. Араб коомунда мусулманчылык келгенге чейин кыздарын тирүүлөй көмүп турган коомдо дагы жалган айтууну эң бир адамгерчиликтин төмөнгү чеги катары баалашчу. Азыркы учурда биз жалган айтууну дипломатия, жалган айтууну акыл эстүүлүк, жалган айтууну мындай саясат таануучулук катары көрүп алган учурда бул одоно көрүшү мүмкүн. Чындыгында шариятыбызда, динибиздеги саясат дагы, дипломатия дагы, экономика дагы, мамлекеттик башкаруу дагы жалгандын негизинде болбойт. Элибизде калптын казаны кайнабайт дейт. Бул кыяматка барган эң чоң күнөөлөрдүн бири, ошол Кудай Таалага ширк келтиргендин катарындагы улуу күнөөлөрдүн бири болуп саналат. Кудай Таалам жалган айткан бардыгыбыз сактаган болсун. Тилекке каршы бизде азыр ошол адамдар жалган айтып, адамдардын көңүлүн таап, ошону менен жүзүн сактап калганы менен кыяматка барганда Кудайдын астында улуу шермедичилик күтүп турат. Ал эле эмес, ушул дүйнөнүн өзүндө деле Кудай Таалам эгер жалган айтып бирөөгө доомат кыла турган болсо, ошол өлбөй туруп, ошол доомат менен сөзсүз түрдө бул адамдар сыналышат деп айтар элем. Урматтуу телекөрүүчү, эскерте кетсек, сиздер ТТТ көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин коногум экс-муфти Чубак ажы. Акыркы учурда мамлекеттик телеканалдарга чыкпай калдыңыз. Себеби эмнеде? ЛТРге чыгып аткам. ЛТРден ошол мен бир азыраак сын айткан үчүн токтотулуп, бардык телеканалдардан ошол бойдон менден алынып коюлгандан азыр Азирети муфтий чыгып жүрөт. Ал негизи ошол менин берүүм болчу. Муфтий чыгып жүрөт ошол жерде. Абдушкур ажынын орду дагы деле бар, ал киши сүйлөйт, бирок меникин муфтийге алып беришкен. Кайсы бир себептерден улам, балким муфтий мындай бир өтө туура сөздөрдү мага караганда көбүрөөк сүйлөсө керек деп ойлойт элем. Ошондой эле биринчи радиодо дагы жума сайын 1 саат бар эле, ошону дагы ошол Орозбек Молдалиев баш болгон чиновниктер киришип, ошол токтотконго аракет кылышты.
Бул да ошол бойдон токтоп турат. Анткени ал убакта ал киши дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турган, биздин иштерге абдан кийлигишкен. Эми сырттан аябай серепчи болуп бир нерсе сүйлөп аткан менен, бирок ошол ким муфти болуш керек, ким уламаларга кириш керек деп түздөн түз кийлигишип, ал эми ажылыкка чейин кийлигишип, ошол боюнча сотто жүрөт. Бирок сүттөн аппак болуп көрүнгөн жерде эле мактанып жүргөнү менен мына ошол кишинин түздөн түз тиешеси бар. Мамлекеттик телеканал ушулар. Ал эми андан башка мисалы үчүн мамлекеттик эмес телеканалдар менен кызматташуу кадимкидей уланып турат. Мен аларга ыраазылык билдирем учурдан пайдаланып. Ошол элибиздин диний жактан агартууга, өстүрүүгө, диний маданиятын көбөйтүүгө жана элибиздин туура эмес багыттарга, секталарга кирип кетүүсүнө мына ошол мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаттарынын салымы зор дейт элем. Ал эми КТРде дайыма ошол мындай бир негедир мындай бир батыштык көз карашты талап кылган, бизде ошол батышчыл кылып өстүрүүгө аракет кылган жетекчилер келип калабы, дайыма ошол исламга негедир салкын көз караш менен карашат. Бирок ооз жүзүндө биз каршы эмеспиз дегени менен бул мен ойлойм биздин элибизге болгон душмандык. Анткени ошол мамлекеттик телеканалдардан туура багыттагы аалымдарга убакыт бербегендик бул ошол туура эмес секталарга кошулуп кетүүгө кошкон салым деп баалайт элем. Азыр ыйык орозо айы. Мечитке берилген битир садакалар туура эмес иштетилип келет деген сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Деги эле битир садака акчалар эмнелерге жумшалат? Негизи ошол битир садаканы эсептегенде адамдар бизде 6 миллион адамдын 4 миллион мусулман болсо, ар бири 20 сомдон бергенде 20 миллион сом болду палан түкүн деп эсептешет да одону. Ошентип эсептеп аткандар өздөрү орозо битиринде эле берген эмес, намазын деле окуган эмес, жада калса бетин деле жууган эмес да. Андан чала эсеппен эсептеп ошентип байып жыргай беришет. Чындыгында орозо битир анчалык көп чогулбайт. Буга каалоочулар өздөрү берет. Бергендин бардыгынын эсеби бар жана бериле турган жердин да эсеби бар. Муфтияттын сайтында, башка жердин бардыгында канча орозо битир топтолгон жана кайсыл жерге бөлүнгөн, берилген толук маалыматтар бар. Мисалы үчүн мен өзүм муфти болуп иштеген ушулардын бардыгын Кыргыз Туз аркылуу жарыялачубуз дагы. Ал эми азыр муфтияттын сайтында бар, бирок адамдар издеп көрбөй туруп эле жеп койду дей берет да. Жей турган мындай бир уурулук кылганга өзү мүмкүнчүлүгү жок. Анткени райондук, облустук, шаардык бардык казыяттардан чогулган ошонун канча пайызы муфтиятка келип түшөт жана кантип таратылган боюнча атайын комиссия иштейт. Ошондуктан орозо битирден жеп коет деген сөздү мындай бир мен курулай жалаа катары баалайт элем. Туура ажылыктан жеп коюшу мүмкүн, мейманканадан үлүш кылып, учактан бир чоңдо түшүшү мүмкүн. Бирок орозо битирден жейт деген сөз ошол жерде мен иштегем, ошол жердин ички кухнясы абдан жакшы билген адам катарында ал болбогон сөз деп айтат элем. Ал орозо битир эч убакта жетпейт бизге. Анткени ошол биздеги 70-ке жакын медресенин окуучулары, мечиттер кыйналган, жетим жесирлер жардам сурап келгендерге берилип отур. Ошонун бардыгы өз ордун таап кетет. Бирок жанагыдай бардык адамдар чогуу эле ушунча мусулман, ушулар ушунча эле болуп бардык орозо битир берет дегендер өздөрү мындай эти-эттеп карап көрүш керек. Булар өздөрү орозо битир бердиби, жокпу деген маселе. Битир садакаларды мечиттен тышкары кимдерге берсе болот? Негизи битир садаканы мечитке берүү шарт деле эмес. Муну ар ким өзү билген, ошо тууган уруктардын жардыларга берсе жетиштүү болот да. Анан кээ бирлер жарды бергенден тартынат, жарды таппай калат, берсем уялып калабы деп анан бизден суранышат. Силер мечиттерге атайын сандык койсоңор, ошол жерге салсак, кийин биз ошону таратып берсеңер деп сураныч болгон үчүн топтойбуз. Болбосо биз мен муфти иштеп атканда ошол орозо бит топтобой эле койсок кандай болот? Ар ким өзүнүкүн өзү бере берсин десек, элде наразылык болуп, биз орозо битир бере албай калдык. Ошого таап ар жеринде да кыйын болот экен деп сураныч болгондон ошол орозо битир деген машакат топтоону мойнубузга алып, аны бөлүштүрүп беребиз. Эгерде элдер эч ким бербей койсо, андан бетер жакшы. Ар ким өзү берген болот. Ошону менен биз бул машакаттан кутулган болот элек. Ал негизи түздөн түз биздин милдетибиз эмес болгону, зарылчылык болгон үчүн ошол иш аракетке муфтият аракет кылат. Болбосо эгер эч ким бербесе, эч ким топтобойт дагы, бербейт дагы. Ошону менен колубуз бош болуп намаз окуп жырга отура бермек элекпиз. Акыркы мезгилде сиз Россияга көп каттайчу болдуңуз. Себеби эмнеде? Анткени аякта биздин 6 миллиондун миллион жараныбыз Орусияда. Ошолор бизге тамак аш алып келет, башка алып келет. Бирок бул барган сайын азаюуда. Анткени буларды байлаган ата-энелер барган сайын өтүп кетип атышат. Ошондук ата-эне жок калды. Ал эми булардын балдары орусиялык болуп калды дагы. Булар Кыргызстанды жакшы көрбөй калышты. Анан ошол ортоңку муун азыр барган сайын өздөрүнүн тыйындарын Кыргызстанга жиберүүдөн мындай баш тартып башташат. Бул деген мыйзамчынын көрүнүшү. Алардын балдары ошол орусиялык менталитет менен болуп,
кыргызчаны азыраак сүйлөбөсө көбүнчө орус мындай бир маданияттан сиңип, анан биз ошол миллиондун бардыгы деп айтпайбыз, бирок көпчүлүк жарандарыбыз орусиялык болуп кетүү коркунучу турат. Ошондуктан биз өзүбүздүн жарандарыбызды сактап калуу максатында ошолордун тили, ошолордун дини, ошолордун мамлекети бар экендигин билдирип, ошолор менен Кыргызстан менен болгон байланышын чыңдоо максатында Орусияга көбүрөөк биз сапар тартканга туура келет. Орусияны түрөө кыдырып, Москва, Санкт-Петербург мисалы үчүн, Сибирь аймактары бардыгы, ошолордун баары Кавказга чейин барабыз. Анткени ошолорго мындай ким экендигин, каяктан келгендигин, жанагыдай маңкурт болуп, жоламан болуп кетпестен, атаң ким, сенин тегиң ким, мусулмансыңбы деген сөздөрдү үйрөтүү үчүн барабыз дагы. Алардын ошол балдарына ошол мындай бир улуттук маданиятты дагы эсиңерден чыгарбагыла дегенди айткыбыз келет. Андан сырткары Европага, Америкага чейин барабыз. Аякта биздин кыргызстандықтарыбыз дагы бар, бирок Москвадалык, Орусиядагыдай көп болбогон себептен ал жака болгон сапарыбыз биздики азыраак. Бирок ошолорго деле ушундай маселе айтылынат да. Бирок Европага баргандардын, Европада калып калгандардын пайыздык проценти азыраак. Анткени башка тил, ал эми Орусия менен биздин 70 жылдык тарыхыбыз бир болгон үчүн биздикилер тез эле ошол жерде тамыр алып, ошол жака адаптация болуп кеткендиги кадимкидей көрүнүш болуп калды. Элди сактап калуу максатында. Деги эле ушуну мамлекет өзү аткарыш керек болчу. Миграция бизде миграцияны бөлүп отуруп, бир министрликке бөлүм кылып берип коюп дагы биздин мигранттарыбыздын абалы ойлонулбай калды. Бул боюнча мындай бир депутат жана кайсы партияга туура келсе ошол фракция алып отуруп, мындай мигрант маселеси, ошолордун мындай бир өтө чоң проблема бар да, мамлекеттеги жарандарды жоготуп алуу мындай проблема. Кытай каптап турат, качан бошоп калса кире калам деп Тажикстандан ошондой каптап турган учурда биз мигранттар сактап калбай калуубуз биз үчүн чоң проблема. Мамлекеттин өзүнүн иши болуш керек эле. Ошондуктан биз азыр мамлекет эми ойгонуп турганга чейин аракетибизди кылып атабыз. Кийин эси келсе бесин бер дегендей, ошол иштермандар келгенде аткарыла кызматыңарды тапшырып башка ишибизди кыла берет элек. Европага барганыңызда Швейцария мамлекетинде Стокгольм шаарында эстеликтин жыныстык мүчөсүн тосуп түшкөн сүрөтүңүз соц тармактарда катуу талкуу жаратууда. Көпчүлүк эл муну жасалма деп ойлошот экен. Ушу боюнча түшүндүрмө берсеңиз. Бул Швециянын борбор шаары Стокгольм шаарында. Ошол жерге биз барып, кыргызстандтар менен жолугуп, алар менен атайын борбор ачып бергенге аракет кылып, алардын армандарын угуп келдик. Анткени биздин кээде артисттер барат, кээде чиновниктер барат, бирок тамак ашын жеп эле кайра кайтып келе беришет. Аны көп уктук. Бул боюнча ошол жака биздин азыр кыйын сүйлөп аткан Европа, Америкалашып кеткен кээ бир саятчылар ошол жерден качкын башпанеге алып, үй алып, анан квартирага берип коюп, кайра келип Кыргызстанда жүрүп, Швециянын акчасын уурдап жеп аткандарды да уктук биз. Бирок маселе анда эмес. Маселе билесизби, ошол Стокгольмда жанагыдай Нобель сыйлыгын алгандарга атайын мындай бир чай берилет. Ошол чай берилген чоң залдын астында ушул эстелик турат да. Анан ошол Кыргызстандын тагдырына жазылынган ошол жападан жалгыз балким ушундай чыгабы жокпу, Нобель сыйлыгын алып калат деген үмүтүбүз Айтматовдо бар эле да. Бирок Айтматов ошол өз убагында мындай бир, бул жанагы билесизби, чыгармалардын бардыгын деле ошол СССРдеги жанагы СССРде сүйүү жок дегенде чүнүк болчу да. Ошону бузуп чыгарчу да, бетме бетте деле ойноштук кылып аткан, Жамилясында деле, башкасында деле, бардык жеринде деле никесин бузуп аткан көрүнүш бар дагы. Бул Айтматовдун Советтер Союзундагы идеологияга кайсы бир деңгээлде каршы чыккан каяшасы болчу да. Ошон үчүн буга ошондо Нобель сыйлыгы берилет деген үмүт бар эле. Бирок бул киши кайсы бир деңгээлде ошол позицияга бекем тура албай, кайсы бир деңгээлде Горбачевдун мындай советниги боло калып, ошону менен бирге мындай саясий кошоматтанууну көрсөткөндүгү үчүн бул киши Нобель сыйлыгына жетпей калды да. Анан мен тияка барсам, ошол Нобель сыйлыгы тапшырылган, дүйнөдө эң кадыр бартуу мындай бир сыйлык тапшырылган жердин астында ошондой жылаңач эстеликти коюп алыптыр. Мен айттым, бул Европанын жест, мындай бир бизге көрсөткөн үлгүсү, өзүнүн авирин жаап албаган, өзүнүн көчөгүн жаап албаган Европанын сыйлыгын албай эле койгондугу чикеме Айтматовго жакшы эле болгон экен. Ошол Европа сен бизге бербей эле кой, сен биринчи өзүңдүн ошол жанагыдай авиринди жап деп мен ошого көрсөтүп, анан албай койгондугуна Кудайга шүгүр деп, чикебизди өзүбүз деле сыйлап алабыз, китептерин окуп алабыз.
ошол сыйлыкка биздин мурдубуз бүткөн жок деп аларга мен мындай бир шылдың катары берген тарезим эле. Анткени өздөрүнүн көчөгүн жаба албаган башка бирөөгө кантип бир акыл үйрөтүшү мүмкүн эле. Демек алардан ала турган биздин акылыбыз жок, биздин өзүбүздүкү Кудайга шүгүр жетиштүү дегенди мен көрсөткүм келген. Ал сүрөт чын сүрөт, эч кандай аны көптөр барып көрүшөт экен дагы. Анан жөн эле ошону көрүп алып, анан келип, ой биз көрүп келдик дешет да бардыгычы. Анан кийин аны тосуп койсоң, ошого мындай бир ошону тос деп шылдындашат. Мен көргөн жокмун, тосуп койдум. Ошол тоскону менен башка бирөөнү көрбөсүн деп колдон келген аракет жасап көрсөттүм. Башка бирөөлөр ырахаттанып тегеренип көрүп, аялы менен, баласы менен, кызы менен бирге көрүп, анан ошону тосуп ат деп айыптап аткандарды да көрдүм. Мен ойлойт элем, мен эң туура иш кылгам. Ошондой болуш керек. Мусулман адам туура эмес нерсени көргөндө айтыш керек, деш керек, колу менен тосуш керек. Мына ошондой аракетти көрсөтүшүбүз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен тет көрсөтүүсү болду. Бүгүнкү менин коногум Кыргызстан мусулмандарынын мурунку муфтийи Чубак Ажы Жалилов болду. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.